Саламатсызбы Чынөкөч. Азыр коомчулукта кызуу талкууланып аткан жарандык активист Мирлан Ураимовдун камалышы боюнча кандай пикирдесиз, ушу боюнча оюңузду айтып койсоңуз? Эми бул боюнча ар кандай пикирлер, жакшы пикир да, каршы пикирлер да жооп атпайм. Мен өзүм пикириме таянып айта турган болсом, Мирлан Ураимовдун камалышы бул сөз эркиндигине болгон тукурук, адам укугуна болгон укурук. Орден бере турган балага биз ордер берип койдук да. Убакыт келет, бул ордер ала турган бала эмес болчу да, бул орден ала турган бала болчу. Бул баланын эрдиги бар эле. Ошол эле Кыргызстандын чек арасы жөнүндө, Кыргызстандын эртеңки келечегинде бунун бир канча берүүлөрүнө мен күбө болуп жүрдүм. Бунун журналисттик иликтөөлөрүнө, бунун сүйлөгөн сөздөрүнө бир дагы жерден ушуну бир бийликти басып алууга болгон аракеттерди мен көргөн эмесмин. Бул андайга бара турган эле бала эмес болчу. Таптакыр эле түшкө кире тургандай нерсе болду да. Мен ойлойм, бул эми чын айтканда адам укугуна болгон абийирсиздик да, анын укугунун чектелип камалып кетиши бул Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү саясий куугунтуктун эле кадамдары кезектеги.